Окуучуларга мектепте телефон көтөрүүсүнө чектөө киргизүү керек. Бул пикирди депутат Талайбек Масабиров Жогорку кеңештин аркыл маселелер саатында билдирди. Эл өкүлүн түшөлткөнү дүйнөлүк невропатологдордун смартфондун зыяндуулугу тууралуу айтканы. Андыктан тийиштүү министрликке мектеп уставтарына өзгөртүү киргизүү сунушун билдирип чыкты. Маселе жөн жерден эмес, көпчүлүк үчүн кадимки окуу куралынын ролун аткарып калган. Мындай таппай эжеке дагы мындай издегиле дейт да, кийин издейбиз да, ошо түшүндүрүп берет тапкан нерсебизди. Анча китепте жетишсиз, ошону интернеттен карап табабыз. Жекелер өздөрү китеп жок, таап жаза бергиле дейт. Көп эле нерсе мындай пайдасы бар, бирок зыян дагы бар да. Сабактан биз мындай көңүлүбүз алып коет. Эми эжеке айтканда колдонобуз. Ушуну издеп калгыла деген ушуну гана колдонобуз, болсо турат. Окуучуларга сабак учурунда гана колдонууга тыюу салынат. Көптөн бери бул сөз айтылган менен тыянак жок. Ар биринде үй же көчөдө болбосун колунда телефон, смартфонду каерде колдонбосун, маселе анын ден соолугуна тийгизген таасиринде. Сабак учурунда баягы 45 мүнөттө тыйдык деген менен толук кандуу тыйылып кетти дегенден алысмын. Себеби кээ бир учурда мугалим көзөмөлдөбөй калган болушу деле мүмкүн. Же болбосо баягы үнсүз абалга келтиргиле дегенде аны унутуп калып окуучу кайра баягы окуучулардын көңүлүн ошого буруп кеткен учурлар деле жок эмес. Бирок эми акырында бул жерде тыюу менен кошо мугалимдер, тийиштүү адистер баягы окуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да. Улам баягы телефонду зыяндуулугун, анын кайсы жерде пайдалуу колдонсо болот, мына ошолорду баягы мен жогоруда айтып кеткендей атайын класстык сабаттар, тарбиялык сабаттар, анан семинар тренингдер уюштурулуп туруш керек да, байма-байчы. Чөнтөк телефону электрондук магнитке ээ болгондуктан эң биринчи угуу жана көрүү органдарына зыяны тиет. Өзгөчө аны пайдаланууда туура колдонбогондук дагы бир көйгөй. Атайын адистер айткан пайдалануу эрежелери бар, бирок эрежени дээрлик бардык керектөөчүлөр сактабайт. Бир 6 айда алмаштырып туруш керек батарейкасына. Болбосо мынтип бишип жарылып кетет. Мына телефондун өзү негизи батарейка эле жарылат да, телефондун өзүндө эмесе жок болот. Мунун курамында ичинде кислота бар. Ошол кислота түгөнүп калган учурда суусу болот ичинде. Ошол көп колдонсо ошол суусу түгөнүп, анан ошо ичинен жел пайда болуп, анан ишип жарылганда ал өрттөнүп кетет. Айтылган маселени тоготпой коюу мүмкүн эмес. Смартфонду туура пайдаланбагандык өмүргө деле коркунуч жараткан фактылар болду. 26 ноябрь күнү Ысык Көл облусунда 14 жаштагы баланын уюлдук телефону чөнтөгүндө жарылып кеткен. Кырсыктан анын денесинин 30% күйүккө учураган. Өткөн жылы Казакстанда бир кыздын өмүрү телефондун айынан кыйылган.